Экинчи борбор калаада мектеп окуучуларынын жол киресин кымбаттатуу боюнча сунушту башка шаарларда жол кире окуучулар үчүн 5-10 сом болуп жатканы менен негиздешүүдө. Ош шаарындагы коомдук унаада мектеп окуучуларынын жол киреси 1 сом, жол кирени 3 же 5 сомго чыгарып берүүнү айдоочулар буга чейин бир нече ирет мэриядан талап кылышкан. Солярканын кымбаттаганы, ошол унаа тетиктери кымбаттаганы, ошо мотор куючу майлардын кымбаттаганы, баллондору кымбаттаганы ошол бирден бир себеп болуп атат. Экинчиден көчөдө биз күндүгө эртең менен кечинде балдар менен бирге эле рейдке чыгып окуучуларды өзүбүз салабыз да. Салган учурлар көп катталды. Окуучулар батпай калат маршруткага. Бир кичи каттамга токтотуп маршрутканы салсак, ичинде бир 5-6 адам жүргүнчү болсо бир 10 сом төлөй турган жүргүнчү чоңдор. Калган 15-20 окуучу болуп атат. Алар 1 сомдон 15 сом, 20 сом болуп атат. Шаардык мэриядан муниципалдык авто мекемесине жыл сайын 15 миллион сом акча каражаты бөлүнө тургандыгын билдиришти. Каражат пенсионерлер менен окуучулардын коомдук транспортто жүрүүсү үчүн каралган. Сунушту даярдаган Ош шаарынын мэриясынын тиешелүү өкүлдөрү мектеп окуучулары үчүн коомдук транспорттардын жол акысын жогорулатууну айрым ата-энелер жана айдоочулар өздөрү демилгелешкендигин айтууда. Мына 1 сом деген тариф 2001-жылы коюлган болчу. Ошодон бери 19 жыл өтүп атат. 19 жылдан бери канча күйүүчү майлардын баасы канчасы көбөйдү. Жанагы автомобилдин тетиктери, анан кийин майлоочу майлары баары кымбаттап келет атат. Ошонун эсебинен негизги жүргүнчүлөргө тариф 3 жолу көтөрүлдү андан бери. Окуучулардыкы биз ушул акка чейин кармап келатабыз. Ош мэриясы мектеп окуучуларынын жол акысын 5 сомго көтөрүү боюнча 3-чү ирет сунуш даярдады. Белгилүү болгондой, атайын кызматкерлер ата-энелерден сурамжылоо жүргүзүшкөн. 200 адамдын ичинен 171 жүргүнчү гана жол акыны 5 сомго көтөрүш керек деген пикирлерин билдиришкен. Бирок шаар тургундарынын бул чечилбей келген маселе боюнча пикирлери да түрдүү. Күнүгө эне 1 сом бериң. Эне 1 сом деле табылбай калат. Картын табасың эми жок болсо, бар болсо 5 сом делишет. Акчаны бере албайсың, акча 1 сом деле ошону сайлап коюш керек экен. Мен айттым, эми ушу 1 сомду албай эле коюпту балдар, жаш балдар жерде. Кээде ана маршруттан балдар албай эле өтүп кетет. Эми автобусда чыгарып койгон экен, автобусда баягы алгандар бар, албаганы калып атат. Эми автобусда постоянно эле төстөр келбейт, узакта келет. Чындыгында шоферлор 1 сомдон адамдарга кыйын 1 сомдон берген деле. Бирок шоферлор албай коет. Биз деле көрүп атабыз да. Токтобой коет. Мен 10 тана алсам 10 сом, анан көрө 1 адам алам деп. Ошон үчүн менин оюм хотя бы бир 2 сом, 3 сомго көтөрсө болот. Ош шаардык кеңеши 10 апрелдеги отурумунда шаардагы маршруттук каттамдарда мектеп окуучуларынын жол киресин 5 эсе көтөрүү боюнча айдоочулардын сунушун караган. Бул сунушка шаар кеңешинин айрым депутаттары каршы чыгышкан. Азырынча бул сунуш боюнча атайын чечим кабыл алына элек. Биз ошол машинелердин дагы чыгымдарын да карашыбыз керек да, биз негизичи. Машинелердин мисалы жылына акча бөлүнөт, ошол ташысын бекер деп, бирок биздер өзүңүздөр билесиздер, баягы ЭБР компаниясынан биз кредитке алынган автобустар бар бул жерде, троллейбустар бар. Алардын чыгымдарын да биз карашыбыз керек. Биз ошон үчүн мен сиздерге бая айтып кеттим, эки тараптын жагын карап, анан бир чечимге келишибиз керек депчи. Ал жагын элге дагы оор келбей турган кылып, биздин мына ишканаларыбызга дагы оор келбей турган кылып, ушу чечим кабыл алышыбыз керек. Мэрия балдар үчүн жол кирени 5 эсе кымбаттатууну өтүнүп жатат. Башка шаарлардагы бааларды айтпайт, тескерисинче коомдук транспортто балдарды акысыз эле ташууга жетишүүгө аракеттенүүсү керек деген Кыргыз журтум коомдук бирикмесинин жетекчиси Сапаргүл Бердалиева айтат. Ана кичинекей балдарга жол кире төлөбөдүң деп айдоочулар урушуп, кагып силиксе, үйүнө келсе апасында жок болсо, ана мектепке кечигип барса, эжекесинен укса, анда ал келечектин муундары кандай немеде калат, акыбалда калат. Апасы жок акча деп айтса, водитель акча төлө десе, эжекеси эмнеге кечиктиң десе, кичинекей наристе бир күндө 3 адамдан урушууга атса, ал анын келечегинен эмнени күтөбүз? Андан баш кесерди күтөбүз, же болбосо бир ууруну күтөбүз. Ошон үчүн биздин шаарыбыз кичинекей эле шаар, Кудайга шүгүр, өндүрүшчүлөр кеңири, налогтон деле мамлекетибизге канчалык бир деңгээлде кошуп атабыз салымыбызды. Ошон үчүн биздин келечегибиз болгон балдарга мен даже 1 сом эмес бесплатный кылып коюшун сунуштайт элем.
Бул мэриянын окуучулардын жол киресин жогорулатуу боюнча биринчи демилгеси эмес. 2017 жылы дагы аталган сунуш көтөрүлгөн, бирок колдоого алынбай калган. Ата-энелер маршруттук таксилердин айдоочулары мектеп окуучуларын албай жатышканын байма-бай айтып келишет. Айдоочулар болсо бул көрүнүштү балдардын жол акысы чыгашаны актабай жатканы менен байланыштырып келишет. Мектеп окуучулар үчүн жеңилдетилген тариф 2001 жылы киргизилип, жол акысы 1 сом боюнча бекитилген. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.